ушул окуу жайдын бүгүнкүдөй даражага жетишинде ар бириңиздердин өзгөчө салымыңыздар бар. Биздин ар бир мугалимге мамлекет башчынын тапшырмасы менен ушул келерки жылы ноутбук алына турган болот. Ноутбук ар бир мугалимге. Биз биринчи айтып аттык элек. Бүгүнкү кереметтүү имараттын ачылышына келип, жакшылыкты тең бөлүшүп келген жалпы коноктор, бүгүнкү салтанаттуу аземге барыңыздар, кош келиңиздер. Мындай заңкараган имарат бүткөндө алысына, конокторуна тайгунанды жаптырган, жамааты менен жабыла көтөрүп, ушундай таштуу жерди бак кылган жетекчибиздин дагы кубанып турган чагы. Андыктан бүгүнкү салтанаттуу аземди ачуу үчүн жана конокторго сөз берүү үчүн ушундай имараттын куруучунун демилгечиси, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулуев Бекмурза Бекболотовичке берилет. Саламатсыздарбы, кадырлуу коноктор, куттуу окуу жайдын эмгек жамааты, урматтуу Эдил Жолдубаевич, Эрнис Мукашбекович жана жалпы тилектештер, баарыңыздар бүгүнкү салтанатка кош келиңиздер. Баарыңызга белгилүү, бүгүн ата-бабаларды эскерүү күнү. Дал ушундай тарыхый датага туш келген куттуу окуу жайыбыздын жаңы имаратынын келечеги кең, даңгыр жолу ийгиликтүү болсун. Педагогторду даярдоонун түптүү ортосуна айланып, эчендеген мыкты педагогторду тарбиялап, өз кесибинин касыккан адистерин уядан учуруп, өлкөдө эң биринчилерден болуп ачылган ушул окуу жайдын бүгүнкүдөй даражага жетишинде ар бириңиздердин өзгөчө салымыңыздар бар. Бул жаңы имаратты курууда өзгөчө жаңы инновациялык табылгалар эске алынып, акыркы үлгүдөгү технологиялык жабдыктар, акылдуу каражаттар, жаңы имараттын жалпы аянтты 3,5 миң квадрат метрди түзүп, билим алууга зарыл болгон бардык шарттар, коопсуздук эрежелер, санитардык талаптардын бардык эрежелерге ылайык каралган. Алгачкы куруу иштери 2021 жылдын октябрь айында башталып, 2023 жылдын октябрь айында бүткөрүү пландалган эле. Дал ушул мезгил аралыгында тынымсыз эмгектенген жамааттын аракети менен ушул окуу жай мерчилделген саатта бүтүп колдонууга берилип жаткандыгы да баарыбызды кубандырат. Өзгөчө ушул курулушту курган биздин ушул курулушчуларга, анын жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем. Жалпы кадырлуу конокторго, жалпы жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе, урматтуу коноктор, азыркы сөздү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевичке берсек. Өтө кубанычтуу шаранын катышуучулары, урматтуу ректор Эрнис Мукашбекович, жерде отурган кадырлуу аксакалдарыбыз, агай, эжелер, жалпы жамаат, анан албетте ушул университеттин эң негизги каармандары биздин студенттерибиз. Ушул студенттерге арналып ушундай имарат бүгүн өтө салтанаттуу ачылышында катышканы турабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, акыркы учурларда мамлекетибиз тараптан билим берүү тармагына абдан чоң бир көңүл бурулуп атат. Алгылыктуу аракеттер көрүлүп, бир канча заман талабына ылайык келген өзгөрүүлөр пландаштырылууда. Мен айтып коеюн, биякта болуп жаткандыгы маалым деп. Пока еще али эрте. Дал ушундай жакшы саамалыктардын учугун улап, мугалимдерди даярдоонун түптүү устаканасына айланган Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин билим алууга негизделген куттуу имараттын салтанаттуу түрдө ачып жаткандыгыбыз чоң кубаныч.
Бул окуу жайдын басып өткөн байсалдуу тарыхына көз чаптыра турган болсок, аталган окуу жай 1925 жылы педагогикалык адистерди даярдоо багытында алгачкылардан болуп ачылып, өзүнүн мазмундуу кадамын алга таштап, ушул кезге чейин эчендеген чыгаан устаттардын, чебер педагогдордун тажрыйбалуу билимдери аркылуу өлкөбүзгө дасыккан адистерди чыгарып, мугалимдерди даярдоонун мыкты үлгүсүн көрсөтүү менен жигердүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп келди. Бул окуу жай өлкөбүздүн тарых барактарында ысымы алтын тамга менен жазылган Базаркул Данияровдун эмгек тажрыйбасынан гүлдөгөн мезгилине туш келсе, адабиятыбыздын алыптары Жомарт Бөкөнбаев менен Темиркул Үмөталиев сындуу чыгаандарыбыз билим алган алтын уяга айлангандыгы менен да айырмаланып турат. Мындай бай тарыхка эгедер болгон, бир кылымга тете жолду басып өткөн окуу жайдын бүгүнкүдөй ийгиликтерге жеткендиги да жөн жерден эмес. Аны менен катар эле эмгек жамааттын бир тилектештикте иштөөсү, жетекчиликтин өз кызматкерлерине карата жакшы шарттарды жаратуусу жана учурдагы дүйнөлүк масштабка умтулган программаларды ишке ашыруу аркылуу окуу жайда түзүлгөн жагдайлардын жакшы нукка коюлгандыгы даана көрүнүп турат. Бул жаңылуулар сөзсүз түрдө мыкты жемишин берери талашсыз. Өлкөбүздүн келечеги болгон жаштардын билим алуусу үчүн эң мыкты шарттар заманбап жабдуулар, акылдуу жана автоматташтырылган окуу усулдук технологиялар менен жабдылган кааналарда билим алган жаштарыбыз өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандардын катарын толуктап, кесибин дасыккан ээси болуусунда бул окуу жайдын салымы абдан чоң. Андыктан профессордук жамааттын биримдиги, алардын башында турган ректораттын иш билги аракеттери жана студенттердин жалындуу жаштыгы менен шерелешкен жаңы имараттын келечеги кен, билим берүү айдындагы сапары ийгиликтүү болсун. Баарыбыз салтанаттуу аземдин ачылышы менен чын дилимден баарыбызды куттуктайм. Мугалимдер биз азыркы учурда сиздерде базаңарда дагы повышение квалификация бар, туурабы? Бар. Анан ошондой биз азыр айтып атабыз. Мурункудай 5 жылда, 4 жылда бир жолу келип повышение квалификация жарабайт. Азыр ушунчалык ылдамдык менен баардыгы өзгөрүп атат. Баардыгы ушунчалык технология, билим, баардык нерселер өзгөрүп аткандан кийин биз күнүгө өзүбүз ушундай тынбай непрерывный образование болуп турушубуз керек. Ошол себептен, ошол максатта биздин ар бир мугалимге мамлекет башчынын тапшырмасы менен ушул келерки жылы ноутбук алына турган болот. Ноутбук ар бир мугалимге. Биз биринчи айтып аттык элек. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушул жердеги биздин өтө кооз, албетте биз көчөдө отуруп суктантабыз. Бул проектисе ким чийсе дагы Оштун көркүн ачыктыр. Мына Ошто, Ордолу Ошто, албетте ушундай имараттар түшүш керек. Ушул жердеги биздин балдарыбыздын арасынан дагы ушул имараттан жакшы адистер, улуу инсандар чыксын. Рахмат. Ага эжекелер жана биздин сүйүктүү студент жаштар. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгары мыкты өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевдин жана өкүлчүлүктө эмгектенген кызматкерлердин атынан университеттин жаңы заманбап имаратынын ачылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ош мамлекеттик педагогикалык университети Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан республикалык ири жогорку окуу жайларынын бири, жаштарга билим берип, мамлекеттин интеллектуалдык ресурсун байытып, эл чарбасына билим берүү тармагына керектүү адистерди тарбиялап, гуманитардык социалдык багытта илимий ачылыштардын үстүндө бир топ максаттуу жана маанилүү жумуштарды жасап келүүдө. Илим мамлекеттин эң маанилүү түптүктөрүнүн бири. Ал коомду алдыга жылдырып, технологияны өнүктүрүп, өндүрүштү өркүндөтүү менен жаңы багыттарга жол ачат. Илимсиз дүйнөнү, келечекти элестетүү мүмкүн эмес. Мына ушундай миссияны Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эмгек жааматы татыктуу аткарып,
окуу жайды бүтүргөн адистер келечекке чоң максат коюу менен алдыдагы мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө жана элибиздин бакубат жашоосуна өз салымын кошуп келишет. Сөзүнөн баштады. Жаңы акылдуу эме панелдерди коюп, балдар ушул жерде расписание, аны кандай маалымат болсо ушул баардыгы ушул жерде бар. Анан 2 жерде бар, залда баардыгы санатташтырылган. Айтпаса, бизде бардык билим берүү процесси аны менен байланыштуу иш-аракеттер толук менен санатташтырылган. Эми бул панелдерди койгондун себеби ар бир ушул жерге кирген студент, мугалим алардын иштешине же болбосо жеке кабинетине киргенде ал жерде өздөрүнүн логин пароль менен жеке кабинетинен расписанияларын же болбосо мугалимдер өздөрүнүн анча иш-аракеттерин жеке кабинетинен ушул жерден эле алып барып. АБН деген эмне ошол? АБН бул билим берүү процессин жөнгө салуучу маалыматтар системасы аталышы АБН. Бирок уже стандартный, да? Кыргызстан боюнча стандартный, анан өзүбүздүн окуу жайдын өзгөчөлүгүнө ыңгайга жараша улам өзгөртүп турабыз, алар менен атайын келишим бар, ошонун негизинде өзгөртүп турабыз. Жолдош бул азыр билесиз, атайын студенттердин бизнес идеялары. Окуу жайдын базасында бизнес инкубатор ачылган. Ошонун базасында биз бизнес стартаптар баштаганбыз. Осы 2 жыл болот. Анан өзүбүз баргенде болот, ошол барген өзүнүн маалыматты жайылтуу максатында. Жасап атасыздар Өзү жасайт. Мындай иштерди жасасак болот. Ал эми мындай кылып, сааттарды жасасак болот. Бул эмнеден ошону? Бул смоладан жасалат. Ал эми Смола? булар гипстен жасалат. Канча утуп алдың? Биз ошо университеттин колдоосунун алкагында эле ишке ашырдык дагы. Канадан жакшы. Атыңыз ким? Тазагүл. Молодцы, аябай коопсуздук моосунда карабайсыз. Батарейкасы барбы же эмне? Күйүп турабы? Көчөпөсүндө болот. Баардыгы аралашып эле ушинтип окушабы же? Жок, бул жерде 3 факультет келет. 3 факультет. Самый. Калгандары болсо калгандар хотя бы кирип чыкканга мындай суктанганга ураксатпы? Болот, бурса. Анан мындай шарт бардык башка имараттар салышат. Да? Машин баштап Мен Абдыразак кызы Айзат, биология саласынан биремин. Сабак учурунда биз третий форматтагы видеолорду изилдөөбүз. Мисалы үчүн жүрөктүн ички анатомиялык түзүлүшүн көрсөткөндө ушундай анимациялык видеонун негизинде карайбыз. Мисалы үчүн бизге ОРТ тестке, жогорку экспорт тестке даярданган окуучулар менен студенттер менен биологияда ошо темасына келгенде анын клапандарын көрсөткөндө детальный көрсөтүү үчүн ушундай 3D. Бул ушул Карин 3D бул это платный. Бул бесплатный мемлекетте бар, платный форматында бар. Биз ошону колдонобуз. Бул жерде ошол каалагандай теманы издесек бул жакка чыгарып беребиз. Платныйсы канча сом экен? $14 деген. $14 айына. Айына. Эми ушуну мисалы биздин ар бир мугалимде болуш керек да турабы? Биология мугалимде ар бир мектепте болуш керек да турабы? Өзүнүн аккаунту менен сатып алса $14 менен ошол бир ай колдонот. проектти биз заказ кылып, шалыбызда архитектор жеке бар, ошол түзүп идея өзүбүздүкү. Анан бул жерде да баардык. Биз салатта биздин биология адистиги боюнча Mosaic Education программасы боюнча бул панел программасы аябай жакшы экен. Анткени муну жылдырып, монтип жылдырсак болот. Андан башка ар бир дененин бөлүктөрүн көрсөк болот да. Ал бөлүктөрүн мисалы үчүн көргөндө да муну жылдырып, мисалы үчүн башын көрүш керек болсо, муну башын жакындатып